Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'ala'nın rayımı, berekesi, tınçtığı жаған болсын. Учурдагы болуп аткан ар кандай түрлүү оору, сыркоо, сыноолорунан Кудай Таалам баарыбызды арылткан болсын, амандык, эсендик болсын. Бизге бир нече суроолор келген экен. Ушу суроолорго жооп изденип, жооп берүүгө аракет жасадык. Birinci суроо. Assalamu alaikum. Менин суроом бар эле. Фаберликке ишке кирейин дедим эле. Аябай кызыгып калдым. Чубагачыга айткан экен, эгер үчүнчү адам пайда түшсө, бул иш бизнесте арам болот деп. Ар кандай чаржай жазып, бирок мен болгон жазганын сурап атам. Түшкөн түшүмдөн гана 5% бөлүнүп берилет экен. Мисалы, ушуга иштесем болобуз, жооп берип коюңузчу сураныш дептир. Негизи мындай уланып бирөө аркылуу бирөө пайда көрө бере турган болсо, уланып пирамида деп коет го бүгүнкү тил менен түшүндүргөндө. Булар болбойт, арам болот. Сетовой деп коет го, сетовой маркет деп. Бул болбойт. Түздөн түз өзүңүз клиент тартып келип, айталы бирөө жалаң эт сатат, же болбосо бир свет электрик зымдарын сатат, үйдүн эмеректерин колдонгон кадимки проводдорду. Айталы сизге айтып бир клиент таап келиңиз, сизге 2% же 3%ын берип турам десе, ал болот адал. Анан сиз бирөөлөр жөнөтөсүз, алар таап келсе, алардан да алып, андан кийинкилер таап келсе, андан да сиз пайда алып. Кыскасы 10 адамга чейин алар адам таап келсе деле, сиз эчтеке кылбай эле бул жакта отуруп алып пайда ала берем десеңиз, бул арам болот. Эч кандай мээнет кылбай, баягы шарият койгон талаптын негизинде болбогондуктан. Анткени соода негизи алдым, бердим менен соода бүтөт өзү. Анан битароодин эки жактын ыраазылыгы менен. Эки адамдын ортосунда боло турган нерсе. Анан ортодо өкүл, далдалчы деген маселе бар. Ал ошондо жана мээнетине жараша акы төлөп берүү. Мына ушу менен адал болот. Экинчиси, курмандыкка союла турган малдын акчасын берсе болобу? Баягы курмандык чалбай эле жөн эле акчасын кайрымдуулук кылып берсе болобу дейт. Бул аябай көп келип атат мындай суроо. Негизи болбойт. Мисалы, зекеттин акчасын берип койсок болот. Үшүрдүн акчасын берип койсок болот. Битир садаканын акчасын берип койсок болот. Мисалы, сөзсүз эле буудай же арпа же курма бериш шарт эмес го, же болбосо мейиз. Ошолордун акчасын чыгарып, эсебин берип койсок болот. Бирок курмандык андай болбойт. Курмандыкты сөзсүз түрдө дагы бир сыйра тактай кетели. Кимдин 40 кою бар болсо, же 40тан жогору, же кимдин 30 же андан жогору уyu болсо, же болбосо кимдин 5 же 5тен жогору төөсү болсо, топосто ошондой. Кимдин 30 же 30дан жогору топоз болсо, мамалактары да ошо эсептелет. Ошолар бар 30дан өйдө болсо, ошолорго курмандык чалуу милдет болот. Бул мал жагынан. Эчки да ошондой. 40тан жогору болсо, курмандык чалуу сизге милдет болот. Жана ошондой эле акча жагына келе турган болсок, алтын өйдө болду жылып турганына байланыштуу. Мисалы, 4-5 жыл мурун 120 миң тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндө алтындын баасы өсүп кетти, эмне болду? 190 миң, 193 миң, 188 миң нары бери болуп турат. Ушул алтын эсеби менен. Ал эми күмүш эсеби менен 26 миң сом акчаңыз бар болсо деп. Бирок Ханафи фикх китептерине келет, анфаума, алтын менен күмүштүн кимиси пайдалуураак алып келсе, кедей кембагалдар үчүн. Биз ошонун эсебин чыгарып, демек зекетиңизди бериңиз, курмандыгыңызды чалыңыз деп биз кызыктырабыз. Эмне үчүн? Бейбечара кыйналган адамдар пайда көрүп калсын, ошолорго бир аз болсо жүрөктөрүнө кубаныч кирип калсын. Экинчиден, курмандык чалган адамга дагы сооп катары болуп калсын деген үмүттө. Анткени бүгүнкү күндө күмүштүн баасы 26 миң сомго туура келет. Кимдин үйү, жайы, тамак ашы бар ордунда байлык катары эсептеп койгон, мисалы эртең керек болуп калат деп 26 миң сомуңузду алып бир жерге бекитип койгон болсоңуз, демек сиз байлардын катарына кошуласыз дагы күмүш эсеби менен келгенде. Демек курмандык чалуу сизге милдет эмес, жүктөлүп калат. Мына ушул эсептерди да эмне кылышыбыз керек? Эске алышыбыз керек. Бул этияттык үчүн. Бирок бизде көбүнчө алтын менен эсебин чыгарып, эмне кылганбыз? Калыптанып калганбыз. Салтыбызда ушундай болуп калган. Бирок акчасын бербейбиз, сөз түрдө эмне кылат экенбиз? Малды курбан чалат. Ошондо да Алла Таала Куранда айтат: "Силердин этиңер, каныңар жетпейт, болгону кылган такыбалыгыңар." Демек, курбанды чалып атканда жалгыз Кудай үчүн
Allah'ın razılık üçün dep. Men uşul görünüp kalayın, tanılıp kalayın, maga көңүл burusu maanilүүрөөк, жакшыраак болуп калсын деп курбан чала турган болсок, бардыгы төгүнгө кетет. Чала турган курбандыгыбыз дагы жарабай калат. Ошон үчүн жалгыз калыс Алла Тааланын ыраазы үчүн алабыз, курбанды чалабыз. Алла Таала ошон үчүн эмне деген? Инна а'тойнакал каусар дегенден кийин фасолли ли роббика ванхар. Раббиң үчүн намазың оку дагы, курбан айт намазын деп. Андан кийин ванхар курбандыгыңды чал деген аят бул. Ана кайсы убакта чалыш керек? Кийинки суроолорго улантабыз. Üçüncü soru. Salamu aleykum taksir. Kasır namazı kantip okулат? Malumat berip koyosuzбу? Namazı жаңы баштап жаткан билбей жатам дейт. Ва алейкум салам. Kasır namazı багымдат намаз ошол бойдон калат. Шам намаз ошол бойдон калат. 3 рекет боюнча. Ал эми пешим, асыр, куфтан намаздары, кечки намаздар. Булар эмне болот? 4 рекет намазды 2 рекетке кыскартасыз. 4 рекеттүү намазды 2 рекетке кыскартып окуйсуз. Ал эми сүннөт намаздар ошол бойдон толук окулат. Кыскартпайсыз. Бирок кандайдыр бир шартка байланыштуу, баягындай күн суук болуп калат, же жаныңызда шашып калат, же даарат алуу түйшүк болуп, кыйынчылыктар болуп калат, ал кезде фарзды гана окуп кете бересиз. Эгер убакыт кенен, мечиттер кененчилик жылуу болсо, шарт жакшы болсо, сүннөттү ошо окуп кеткениңиз жакшы. Себеби кээ бир аалымдардын ою бар, сапарда жүрүп сүннөттү окубай койгон өзү сүннөт деп. Бирок ошого кескин далил жок, аалымдар менен эки талашка кетет. Ошон үчүн талаштан чыгыш үчүн эмне кылат экенбиз? Окуп койгонубуз жакшыраак. 4-нчү суроо. Ассаламу алейкум. Колду спирт менен артса же жыттаса даарат бузулбайбы? Бул жыттаган менен даарат бузулбайт, спирт учуп кетет. Ал эми даарат эч качан не болбойт, бузулбайт. Эгерде жыттай берип, магдырап, анан бутуна темселүү жүрүп калса, термелип басып, термелип басып кала турган болсо, буту мындай нарака берака болуп. Шархул Куяда келген, Шархул Куядан китепте. Анда ал адамдын даараты эмне болот? Сынат деген. Мисалы 100 грамм ичти, бул жерде ичсе эмне болот, ичпесе эмне болот, ал өзүнчө маселе. Бирок буту телтеңдеп калса, термелип басып калса, бул адам даараты сынабы сынбай деген маселе ушул жерде болуп атат. Буту термелип калса даараты сынат деген. Анткени бүгүнкү күндө кээ бир жаштар килей жыттайт экен, башка бир нерселер жыттайт экен ушундай. Ошондой болуп термелип кала турган болсо, эмне болот? Даараты сынат. Термелбесе сынбайт. Негизинен арактын бир тамчысы дагы, 100 граммы дагы, 10 граммы дагы, 1000 граммы дагы баары эмне болот? Бирдей арам болбойт. Анткени Куранда эмне деген? Мас кылуучулардын баары арам деген. 5-нчи суроо. Ассаламу алейкум. Акыйканын этин, şu жээнтек малдын. Акыйканын этин сөөктөн сыйрып таркатыш керек дейт. Ошол чынбы? Жок. Бул өтө эле түйшүк жаратат. Баягы кыргызда сөз бар го. Этке шорпой бетке деп. Ошо кальций деп коет бүгүнкү медициналык тилде. Баягы шорпосун эти менен кошо кайнатып, кадимкидей эле сөөгү менен кошо берген жакшы. Болгону кээ бир аалымдардын пикирине эмне болот? Чагылбасын дейт. Айша энебиздин да сөзү бар, эмне деген? Жээнтек малдын эти, жээнтекке арналып союлган малдын эти чагылбастан казанга бүтүн бойдон салып, бышырып анан кийин таркаткыла деген, бергиле деген. Ошондуктан чакпай берген жакшыраак. Дагы кошумча маалымат сүйүнчү боюнча, бул боюнча жээнтек ким өткөрсө, Кудайдын буйругу менен жин оору менен оорубайт деген. Жашы 50-ге, 60-га, 70-ге чыгып калса дагы, кандайдыр бир себептер менен же түшүнбөгөндүктөн же маалымат жетпей калгандыктан ким жээнтек мал союп, жээнтегин өткөрбөгөн болсо, ошо жээнтегин өткөрүп койсун дейт. 6-нчысы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Менин суроом. Ва алейкум ассалам. Аллага шүгүр. Менин өзүмдө өтө жаман, өзүмдө өтө жаман сезип жатам. Себеби мен айтканга да кыйын экен атам. Бул мастурбация дейт кыла берип, таптакыр ушул адатка айланып калды. Таштай албай атам. Нажагында окуй албай койдум. Ушул өкүмү кандай? Менин анан намаз окуп, 2 рекет намаз окуп, Аллага сөз бердим эле. О Алла, мен 30 күн ушул нерседен тыйылам деп.
Ömür boyu da öptür 30 gün eкен. Andayын улантам дегенде. 30 gün тыйылам, өзүмдү тыям сенин ыраазың үчүн. Эгер ушул ишке да кайра 30 gün ичинде бара турган болсом, тозоку болуп калайын дедим эле. Ушул сөз бергенден 16-17 күн эле кайра эле ушул нерселерге адатты кайра баштап алдым. Мен 17 жашар баламын дейт. Эми айтылбай турган сөздөр айтылып кетти өз эле деп коет кыргыздар. Анан шариатта дагы мындай маселелерди кагаз короп айтат. Мисалы ким аялына келип жакын мындай тийип калса дейт, Куранда мындай үстүрттөн айтат. Анын мааниси баягы түнкү мамилени улантса деген мааниде. Кээде кайната, кайнене, келиндер, улуу кишилер аралашып отуруп калат. Негизи мына исландын ичиндеги нерселерден айлана бербей ушундан чыгышыбыз керек. Мындай суроолорду жеке өзүнө барып кайрылганга аракет кылыш керек. Бирок ошентсе дагы шариат буну эмне дейт? Жооп бергенге аракет кылат. Себеби жалпы мусулмандар көпчүлүк эл күтүп көрүп атат. Аксакалдар, көксакалдар, улуу адамдар, коноктор, үйдө бала чакалар чогуу отуруп угуш мүмкүн. Ошондо ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн улуу сөздө уят жок дегендей, кыргыздар муну дагы жөнгө салып коюптур. Жооп бергенге аракет жасайлы. Алла Таала Муъминун сүрөсүндө мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Менин чыныгы момун пенделерим ушундай болот. Уяттуу жерлерин сактай билет. Уяттуу жерлерин сактай билет. Мунир тафсиринде келет. Ошо сизге окшоп, эгерде мээсине тээп такыр чыдабай калган болсо, үйлөнсүн дейт. Үйлөнсүн дейт. Эгерде үйлөнгөнгө пайгамбар хадистер бар, башка жакта келет, уландысында бул аятка ачыктама катары. Эгерде өзүмдү тыя албай калсам, эмне кылайын десе, үйлөн деген. А үйлөнгөнгө шартым жок десе, анда орозо карма дейт. Орозо кармаганда кандай? Ашказанды эмес. Мээни, кулакты, көздү, кыз аттуу, аял зат аттуу нерсени такыр ойлонбой, карабай, көңүл бурбай, илимге жөндөмдөсөңүз, илим менен, өнөргө жөндөмдөсөңүз, өнөргө, кесипке жөндөмдөсөңүз, ошо кесипке, кайсы кесипке, ошону менен гана алектенип, бул нерсени унутканга аракет кылыш керек. Анан эми Ханафи мазхабында Хидая деген китепте келет. Таптакыр эле токтой албай, баягы зына ишке барып, туура эмес жолго барып калуу коркунуч болсо, ошол кезде гана уруксат өзүн токтотуп калуу максатында дейт. Бирок адатка өнөкөткө айланып болбасын дейт. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын заиф, алсыз хадиси бар. Колуна үйлөнүп алгандарга Алланын каргышы жааптыр деген. Алсыз хадис бул зажир үчүн айтылып калган. Ошондуктан Мунир тафсиринде келет. Ошентип мээсине баягы кандай эле денени бузук кандар каптап калганда адам ооруп калат го. Ошондо хижама деп коет. Баягы хижама алып койсо, денеси салгандай эле мындай өзүн кармай албаган эркектерди үйлөндүрүп коюп гана өзүн басыш керек деп. Мына ушундай кесе айтылган эреже бар. Анан хижама демекчи кесиби дарыгер болгон. Атайын мамлекеттик дарыгерчилик окуу жайды бүткөн, же болбосо ошол окуу жайда бүткөн дарыгерлердин колунда сабак алып үйрөнгөн мыкты хижамачы каналгычтарга барып алдырбасаңыздар, өз алдынча үйлөнүп алгандардан кесилбей турган, алынбай турган, кесилбей турган жерлер кесилип, алынбай турган кандар барып алдырылып, оорукчан болуп калгандар да бар. Ошолордон этият болуңуздар. Кесиби ырас болгондо толтура. Машина базар жакта да бар, Бишкекте да бар, толтура. Ошолорду тактап алып барыңыздар. Эми 7-нчи суроо. Ассаламу алейкум. Дарат алып жатканда дарат дуаларын кыргызча айтса болобу? Ва алейкум ассалам. Ооба, боло берет. Дараттын кыргызчаларын айтса болот. Бата дуаларын, бата тилектерин кыргызча айтып, тескерисинче кайра жакшы болот. Ханафи мазхабында негизи намаздан сырткары айтыла турган бата тилектер эгер арабча билбесе, кимдеген арабча билбесе, мүмкүн болсо кыргызчасын айткан жакшыраак дейт. Эмне үчүн? Өзү эмнени айтып атат, ошону түшүнүп билиш үчүн. Ошон үчүн Омар Хайям эмне деп айткан? Явния деген китептери бар, өтө чоң аалым болгон. Бул ахирет жөнүндө көп айткан. Тилекке каршы бул дүйнөдөгү аракты деле Омар Хайям ушинтип айткан деп эле жаманатты кылып коюшкан. Болбосо негизи мыкты аалым болгон. Ушул кишинин да жакшы сөзү бар. Мусулмандар Куранды окушат, а бирок маанисине түшүнүшпөйт деп. Негизи молдокелер деген. Молдокелер
Құранды оқышат, а бирок маанисине түшүнүшпөйт деп мына катуу айткан. Эми 9-нчу суроо. Кечирим сурайм, бирок жагдай ушундай болуп атат, дем салдырып окутуш керек болуп атат, тууганыбыз ичип атат. Эми бул оору өтө жаман нерсе, пайгамбар хадис бар го. Ал-хамру уммул исм. Арак күнөөнүн энеси деп. Ал-хамру мифтаху кулли шаррин. Башка хадисте келет, арак бардык жамандыктардын ачкычы деп. Мынакей өзүнүн кошуналарына, эрезеге жете элек жаш кыздарга бүт алып барып коюп аткан нерсе эмне болот? Арак. Аракты өзү хамр деп коет. Хамр деген ороо деген сөз. Акыл деген иштетүү бир нерсени. Мээни иштетип, денени, колду иштетип аткан нерсе бул акыл. Ошо акылыбызды хамр бул ороо. Акыл келе арак келе орой деген дагы эмне болуп атат? Өчүп калыптырмын, акылыма эмне эчтекени билбеймин. Танып тура берет да. Адамды өлтүртүп атат, башка нерселерди кылдырып атат, ушунун баардыгын кылдырган арак. Ошентсе дагы эмне кылабыз? Жакшы сөз айтабыз. Сен арак ичпей эле койбойт белең, арак ичип ушундай болуп атасың дегендин ордуна кел тамак ичип алалы, кел кайнатма ичели. Кел бул жака жүрөлү деп, аны менен көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк сүйлөшкөнгө туура келет. Аракты көп ичип, алкеш деп коет кыргыздар. Ошо алкештик, арак ичкичтик даражага жетип калган адам өзүн өзү мындай байкалса болот, мындай карап байкалса болот. Ал адам ар кимге таарынычын көп айта баштайт. Ар кимге сын пикир айтканды да күчөтүп баштайт. Демек бул көп ичип баштаган болот. Ошон үчүн ага нерсеге эмне кылбаш керек? Обада угуп туруп эле эмне ишке кызыгат, кайсы нерсени колунан келет, кайсы нерсе колунан келет. Ошо нерсесине жардамдашып, көбүрөөк кобурашып, сүйлөшүп, аластып, жакшы жака бурганга аракет кылыш керек. Анан хижаманы көбүрөөк алдырыңыздар, жеген тамактарын бекемдеп. Анан Кудай буйрса жакшы болот. Анан альфой масла деп коет го, баягындай зайтун майы. Ошо зайтун майына дем салдырып ичип турсаңыздар да, чорный тиминдерге дем салдырып ичсеңиздер да, Кудай буйрса жакшы болот. 10-нчу суроо. Кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу дейт. Түшкө өлгөн киши кирсе эмне болот дептир. 10-нчу суроо. Кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө болбойт. Арам болот. Анткени бул өзүн өзү сыйлабас болот. Эртеңки күнү биз да кызды болобуз, уулду болобуз. Биздин кызыбыз деле ар ким көчөдөн кезек менен сүйлөшүп эле кетип аткан болсо, бул кандай балда калат? Туура эмес да. Ошон үчүн кыз балдар баары эч нерсени билбейт, алданып калат. Болгону кыраактылыкты, эстүүлүктү, парасаттуулукту, баамчылдыкты да үйрөнүш керек. Анткени Азирет Умар радыйаллаху анху деген, кыздарыңарды үйгө жатып караңгылап жата бербегиле. Элге, коомго аралаштыргыла, өз теңин өзү таап алсын деп. Бул деген сөз түздөн келип эле таанышып албай эле бүтпөй эле эмес, ата-энеси аркылуу келсин. Эмне үчүн Хидая китебинде келет? Эч бир ата-эне кызына да, баласына да жаман түгөйлү каалабайт деп. Ошондуктан ар ким өзүнүн пейилинен тапты деп коет го кыргыздар. Ар бир адамдын өзүнүн теңи бар. Тең менен тезек кабы менен деп. Ошон үчүн эң негизгиси кыз баланы сүйлөштүргөнгө болбойт. Болгону балага кыз жөнүндө толук маалымат берип, кызды сыртынан тааныштырып, кызга жолуктурбай туруп, бүтүндөй жагып бүткөндөн кийин андан жуучу түшүрүш керек. Ошондо да кыздын макулдугун алып, азыр эми заман өнүгүп калбадыбы? Сүрөтүн жана башка сыпатын айтып берип, Ханафи фикх китептеринде келет. Ошо бала жөнүндө эмне иш кылат, кандай иш колунан келет, эмне болот, ошонун баары жөнүндө маалымат бергиле деп. Кээ бир ая илимдүү көрүнгөнү менен адеби суу кечпей турган болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи адеп, андан кийин илим, андан кийин ыйман, андан кийин илим турат. Ошон үчүн биринчи адеп, ыйман. Булар болбосо эртеңки күнү кыйын болот. Анткени Абдулла Мубарак рахматуллахи алейхи айтып атпайбы? Илимди мен, адепти мен 30 жыл үйрөндүм, андан кийин илимди 20 жыл алдым, андан кийин башка бирөөлөргө динге кызмат кылууга аракеттендим деп сонун сөздү калтырып кеткен. Ошон үчүн мына пайгамбарыбызга Жабирил алейхиссаламдын келип түшүндө эле карабайсыздарбы? Илим алуунун адебин үйрөтүп атат биринчи. Чыкып отургузду, тизени тизеге тийгиз отургузду. Ошон үчүн биринчи адеп, андан кийин илим. Болбойт.
ата-энеңиз аркылуу келсин, ата-энеңиз аркылуу турмуш чыгыңыз. Антпесе кыз жеңил баа болуп калат. 11-чи суроо. Мен Куран, жанагы аян ачпай калып турсуз, өлгөн адам түшкө кирсе эмне болот? Негизи түш боюнча кээ бир пайгамбарлардын муъжизалары болгон, кереметтери. Мисалы Юсуф алейхиссалам. Курандын ачыктамаларына кирсеңиздер да болот. Ушул жерде келет. Юсуф алейхиссалам мисалы бир адамдын хан сарайга киришин, бир адам болсо даргасыл өлөрү тууралуу, 7 жыл токчулук болуп, 7 жыл ачарчылык болушу жөнүндө түш аркылуу эмне болгон, аян болгон. Бирок кандай болгон күндө дагы хадистерде келгендей, түштү негизи жакшылыкка жоруп кое бериш керек. Өтүп кеткен адам келсе эч нерсе болбойт. Жөн Куран окуп, бата кылып койсуз, эч нерсе болбойт. Кийинки суроо. Мен Куран окуганды үйрөнөйүн деген элем. Кайда, кимге кайрылсам болот? Азыр интернет булактарында толуп кетти, аябай. Интернет аркылуу бат эле үйрөтөбүз деп, WhatsApp аркылуу тапшырма берет, Zoom аркылуу сабакты сурайт. Мына ушундай кылып үйрөнүп атышат. Эгерде аялдар болсо, алар топтолсоңуздар, Кудай буйруса, биз ушунда топтолдук, мына даяр болдук десеңиздер болот. Же болбосо балдар болуп топтолсоңуздар, биз даяр болдук, үйрөнөт элек деп адрестерин баарын таап сиздерге айтып беребиз. 12-чиси. Талак жөнүндө күйөөм менен жашабай калганыма 2 жылдан ашты. Талак сурасам бербей жатат. Ата-энесинен сурасам болобу? Же кандай вариант бар дейт? Жолу бар деш керек, жолу бар. Сүйлөшүп жүргөн жигитим бар дейт. Ойбой. Нике кыйдыралы дейт. Бирок башымды кантип бошоторумду билбей жатам. 2 жылдан бери жашабай атса зулум болот бул. Өзүн өзү сыйлабастык болот. Аял киши кандай гана туура эмес иштерге бара турган болсо, түздөн түз күйөөсүнүн мойнуна жүктөлөт. Ошондуктан турмушка чыккандан кийин бүттү. Ошол өз тартиптин негизинде турмушка чыккандан ошол жактын нугунда, күйөөсүнүн карамагында өмүр сүрүш керек. Рас антип өмүр сүрүп жашабагандан кийин эркектер болот экен чынында. Ушинтип өч алам деген. Өч алуу эмес. Эртең күн ахиретке барганда аттин кылышыбыз мүмкүн. Атаң көрө. Ушуну кыйнабай эле койсом болмок экен деп. Мына кече жакында мындай учурда да болуп атат. Бирок кичине азыр абал турукташпады. Аллага шүгүрчүлүк кылалы. Өткөндө эмне болду? Бири-бирибизди учуратып, бири-бирибиз менен алыстан жолуккандан да мынтип коркуп калдык. Ушунун бир пайда жагы ушул болду. Не болду? Баягы дайыма эле интернетте туруп, ар кайсы молдо болобу, же болсо мындай уюштургуч кайрымдуулук жасап жүргөн инсан болобу, же бирөөлөргө деген ийгилик иштерди бир өнөпоз, илимпоз адамдар болобу, жалаң төрөлгөндө бир көсөсү менен төрөлүп калган инсандар болот го. Жалаң эле гыйбат кылып, ушак менен алектенип калган. Ошолор дагы ушактаганга маанай келбей, абалы келбей, өзүбүз менен өзүбүз алектенип калдык го. Ушундай абалга келип калдык. Мына ошондой абалга эртең күнү кыяматта ошондой болот. Алла Таала Куранда айтты, ошондой болосуңар деп. Кандай? Яума яфиррул мар'у мин ахиhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi. Мына Алла Таала Куранда айтты. Кыямат күн барганда ата балага, эне балага, бир туганга, доста, бүт ар ким өзү менен өзү. Мага жолоо, сен мага жолоо, мен өзүм менен өзүм алек, мага жардам берип койчу дегенде. Эч ким менен алектенбейт, ар ким өзү менен өзү алектенип калат дейт. Ошондуктан өмүр деген кыска, ар ким өзү менен өзү алектениш керек. Нормалдуу түрдө жашаш керек аял менен. Нормалдуу түрдө жашай албайбы? Жашынакай жашай албайбы? Анда жолун бошотуш керек, өз тагдырын, бактысын таап алсын. Анткени өмүр деген ушунчалык кыска. Андан кийинки дәвр суроо, айт намаз окулбай калды. Айт намаз окулбай калганына байланыштуу курмандыкты кандай чалабыз? Багымдаттан кийин чалабызбы, күн чыккандан кийин чалабызбы, же пешимден кийин чалабызбы деп. Бул мындай. Негизи асыл шариат түпкү негизинде, тамырында, өзөгүндө бада иншиқақил фажрди. Таң аткандан кийин курбандык чалса болот деп келет негизинде. Сиражи, Фатава Сиражия китептеринде жана ушун түрүндө китептерде келет. Бул болот. Ал эми күн чыккандан кийин курбандык чалуу бул эмне болот? Мустахаб учурга келет. Биз кыскартып айтып атабыз. Пешинден кийин чалынбайт.
Пешинден чалынат деген кайсы маселе болот ал? Эгерде айт намаз кандайдыр бир себептен имам ооруп калышы мүмкүн, же имам бир жака жолдо белде бирдеме себеп болуп калып калышы мүмкүн, же болбосо жаан чачындар болуп площадьта окуйбуз дедик окуй албай калышы мүмкүн, эртесине жылып калышы мүмкүн. Анда курбандыктарында тура береби деген маселе болот да. Жок, ушу пешимден кийин союп койгула дейт. Бүгүнкү күндө таптакыр айт намаз окулбасын деген чечим чыгып калды да. Биз айылдар, же болбосо бир ээн талаада жашаган адамдар сыяктуу болуп калдык. Демек, бизге курбандыкты токтоосуз, ойлонбостон чала берсек болот, таң аткандан кийин. Алла Таала баардыгыбызга пайдалуу илимдерди берген болсун. Учурда чала турган эртең бүрсүнүндөн кирип келатат. Эртең мынакей Арафат күнү, тагыраак айтканда Зулхижжа айынын 9-күнү, кимде-ким ушу Зулхижжа айында ороза кармаган болсо, Алла Тааланын ыраазы үчүн 2 жылдык күнөөбүз кечирилет экен. Кудай Таала кечирилет деп пайгамбар хадисте белгиледи. Демек 2 жылдык күнөөбүз кечирилет деп, жакшы калыс Алла Тааланын ыраазы үчүн деп бүгүн эртерээк түнөп, 8-күнү, 9-күнү эртең менен эрте туруп, кадимкидей багымдат намазынын убактысы киргенге чейин тамактарын жеп калыш керек. Кирсе дагы 10-15 мүнөткө чейин болот. Анткени Молла Али Кары эмне деген? Жерге жарык кире баштаганда адамдар таанылып таң элек учурга чейин болот дегендей риваяттар бар. Бирок этияттык үчүн таңкы намазынын убагы башталганда токтотуп койгон жакшы дейт. Ошон үчүн таң намазынын убагы кирери менен тамактанып токтотуш керек. Кечинде шам намазы убагы болот го. Азан айтылып бүткөндөн кийин эмес, азан айтылбабы, айтылбайбы, азан айтыла турган убагы кирери менен, тагыракта шам намазынын убагы кирери менен дароо оозуңузду ачып аласыз, 5 мүнөт, 10 мүнөткө чейин тамактанып, андан шам намазды окуп аласыз. Андыктан Алла Таала баардыгыбыздын тута турган нафил орозолорубузду кабыл кылсын, чала турган курмандыктардын баарын кабыл эткен болсун. Жана өтүп кеткен аалымдарыбыз өттү, мамлекетке эмгеги сиңген, илими менен, өнөрү менен эмгеги сиңген мыкты инсандарыбыз өттү. Ошондой эле эл арасында бир үйдөн 2 адам өтүп кеткендер болду, жаштар өттү, улгайган аталарыбыз өттү, апаларыбыз өттү. Ушулардын баарын бара турган жерлер фирдавс бейиш болсун, жаткан жерлер жайлуу болсун. Алла Таала айыкпас дарттан, оорудан бизди алыстатып, мамлекетибизди дүйнө жүзүндөгү дин жагынан болсун, мамлекеттик өнүгүү жагынан болсун, экономика жана башка жагынан эң алдыңкы үлгүлүү мамлекеттерден болууну Кудай насип кылсын. Анткени динибиз өнүгүш үчүн мыкты мамлекет керек экен, мыкты мамлекет болуш үчүн динибиз өнүгүш керек экен. Бири-бирине эриш аркага экенбиз. Кудай Таалам баарыбызды эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.